Адаби окуу сабагы мугалим Ильяр кызы Орозкүл. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү болгон окуучуларым. Балдар, биз кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Албетте сабакты баштаардан алдын мен ар бир окуучуга жагымдуу маанай каалап кетмекчимин. Эмесе эң жакшы маанай менен сабагыбызды баштайбыз. Келгиле анда төмөнкү суроолорго жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Өткөн мезгилдерде силер сыяктуу балдар кандай шартта окуп, билим алганын билесиңерби? Азыркы аңгемени окуп, ошол учурдагы шартты көз алдыңарга келтирип көргүлөчү. Аны өзүңөрдүн азыркы мектебиңер менен салыштыргыла. Анда балдар, силер менен биз силердей кезибизде Түмөнбай Байзаковдун чыгармасы менен таанышабыз. Келгиле анда чыгарманы кон коюп угабыз. Ал кезде дептердин жогунан тактайдын бетине жазар элек. Эртеси аны бычак менен кырып, таштап, жазууну кайра баштачубуз. Ошентип 1-класста 4 жылы катар менен окудук. Бул жаман окугандык эмес, башка класс жок эле. Бир күнү агай: "Сен эми ичкертен окуйсуң. Бул жердин окуусун бүтүрдүң" деди. Шаарга жакын бир мектепке келип, 4-класстан окуй баштадым. Мектептин имараты сонун экен. Партага отуруп окуйбуз. Бөкөйдө жерге отуруп окучубуз. Мектебибиз эски мечит эле. Жаз келери менен эл жаздык конушка көчүп кетчү. Биз жардын түбүн тегиздетип алып, ошол жерди мектепке айландырчу элек. Жаңы мектеп аябай жакты мага. Бат эле жакшы окуп кеттим. Ошол кезде адабий китептер менен тааныша баштадым. Мурда Барпа акындын ырларын гана окучумун. Бул жерде Алы Токонбаевдин, Жоомарт Бөкөнбаевдин, Жусуп Турусбековдун, Касымалы Жантөшевдин чыгармалары менен тааныштым. Өзүм да кереги гезитке анча-мынча ыр жазчу болдум. Ошол кезде жазылган бир ырым мындай эле: Сентябрь. Окууну баштадык. Сайраңдап жүргөндө таштадык. Таң ата мектепке ашыктык, талыкпай окууга машыктык. Аңтарып китептин беттерин, аңдадык адептүү кептерин. 9 ай окуйбуз дагы биз, талыкпай сезимге салып биз. Ошол кездеги 2 окуя али жадымда жүрөт. Бөкөйгө кино келиптир деген кабар бат эле таркады. Жүктөрүн 2 атка артып алып, башына ногой калпак кийген бирөө мектептин жанына келди да: "Балдар, кана жардамдашкыла" деди. Жүктү чүрүүгө жардам бердик. Кечинде 2 боз үйдүн ортолугуна ак шейшек тартты. Жигиттерге динамону бурата баштады. Анан киночу ишке киришти. Ак шейшектин бетинде адамдар пайда болду да, алар кадимкидей кыймылдайт, чуркайт, мушташат. Бир окумга бирөө мылтык алып бизди карай сунду. Кемпирлер чочуп, кыйкырып жерге жата калышты. Биз да жата калдык. Алгач ирет кинону ушинтип көргөнбүз. Келгиле балдар анда. Эгерде Түмөнбай Байзаковдун чыгармасы менен таанышкан болсоңор, силердин азыркы жашооңор менен салыштырып көрөлүчү. Кандай оор кырдаалда жашаган экен, балдар? Азыр силер эмне бул жашооңор менен абдан шүгүр кылууну унутпагыла. Анда балдар, үйгө тапшырма. Биз силердей кезибизде
деген чыгарманы өз алдыңарча окуйсуңар дагы менин жеке баракчама түшүнүүңөрдү айтып берүүнү унутпагыла. Бүгүнкү сабактарыбыз ушул менен жыйынтыкталды. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.